We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. Трамп согуштарды токтоторун жарыялады. Өкүлдөр палатасынын спикери Майк Джонсон Трампты АКШнын шайланган президенти деп жарыялады. Трамп Флоридада сүйлөп, президенттик шайлоодо жеңгенин расмий жарыялады. Ал АКШнын 47-чи президенти болот. Ал анын башкаруусунда чыныгы алтын доор болорун убадалады. Трамп ошондой эле республикачылар Конгресстин өкүлдөр палатасына көзөмөлдү сактап, Сенатта көпчүлүккө ээ болорун айтты. Fox News басылмасынын божомолуна караганда Трамп шайлоочулардын тандалган өкүлдөрүнүн 277 добушун алып, жеңишти камсыздоодо. Чачыңды жулуп коймокмун, сендейдин далайын көргөн. 5 ноябрда номер 57 мектепте мугалимдин окуучунун апасы менен болгон чыры тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Мугалимдин айтымында бала сентябрь айынын аягында бул мектепке келген. Ал кыздарды кемсинтип уруп баштагандыктан мугалим аны урушкан. Кийинчерээк ал дагы бир бала менен урушуп, бирок бул тууралуу мугалимге айтпай, апасына мугалим аны дайыма урушуп, ыйлатат деп арызданган. Мугалим окуучунун апасына телефон чалып, баланын документтерин алып келүүнү өтүнгөндө, апасы мугалимди уулуна дайыма асылат деп айыптаган. Мугалим апасына сүйлөшүүнү кааласа, мектепке келүүсүн айткан. Андан соң апасы мектепке келип, мугалимдин классына кирип, аны жогорку класстын окуучуларынын алдында жемелеген. Мугалимдер күнүнө ата-энелер мага белек деп 300 сомдон чогултушкан экен. Апасы келип өз акчасын талап кыла баштады. Мен ага акчасын кайтарып бердим. Ошол эле учурда ал мени тарбиясыз жана начар мугалим деп айтып жатты, дейт мугалим. Ноябрь айынын башында мугалим өз каалоосу менен жумуштан кеткен. Ал бул мектепке иштөө моралдык жактан оор болгонун билдирген. Менин баламды жаман деп. Сиз жаман дегенде сиздин балаңыз жаман балаңыз барбы? Голови своей матери пошлали, я тебе мать прикажусь, невоспитанная. Ты что, учительницей работаешь? Я сейчас с тобой поговорю в министерстве. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жатканын сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Садыр Жапаров Эрдоган белек кылган электромобилге жооп кылып түрк лидерине ат белек кылды. Садыр Жапаров Түркиянын президентине кайра белек кылды. Кыргызстандын башчысы Садыр Жапаров түрк лидери Режеп Тайып Эрдоганга аргымак белек кылды. Эске салсак, 5 ноябрь күнү Түркиянын президенти Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Садыр Жапаровга Түркияда жасалган так электромобилин белек кылган. Cep tutmazlar. Mekinde çok gidecek bu arada. Молодец.